Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү окуялар менен тааныштырып, эфирде Ош Бирим жаңылыктары, студияда кызматта мен Айжама Олжобайкызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Айтмамат Кадырбаев мэрлик кызматка расмий киришти. Ош шаарынын мыкты мугалими аныкталды. Казакстан Кыргызстандан ташылган картошкага чектөөнү алды. Бул жылы ажылык сапарга Ош облусунан 1255 жара жолдомо алды. Бүгүн Ош шаарынын мэриясынын кеңейтилген аппараттык жыйыны өттү. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү Расул Кадыров Айтмамат Кадырбаевди БШК мэрлик кызматка расмий каттаганын билдирип, күбөлүк тапшырды. Ошондой эле жыйында Ош шаарын жашылдандыруу, көрктөндүрүү, санитардык тазалоо жана имараттардын, турак жайлардын алдыңкы көрүнүшүн жасалгалоо боюнча өткөрүлгөн 2 айлыкта жогорку жоопкерчилик менен активдүү катышкан аймактык кеңештерге, мекеме ишканаларга, көп кабаттуу жана жеке менчик үйлөргө Ош шаарынын мэри Кадырбаев мэриянын атынан тийиштүү наамдарды ыйгарып, ыраазычылык барактарды жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Өзгөчө мындай абалды белгилеп кетиш керек. Бул ирригациялык сеттердин жакшы тазаланышы. Себеби 145 километрдей гана жылда тазалап жүргөн болсок, быйыл 290 километрге жакын арык тармактарын тазаладык. Көчөттөрдү олтургузуу боюнча былтыркы жылы 70 000 десек, быйылкы 100 000 тапшырма койгон болсок, кийинки көчөргөтлөрдүн саны 145 512 түп болуп атат да. Демек, негизинен бул жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө өзгөчө бир салым кошулду десек болот. Анан быйылкы жылдын бир жаңылыгы, өзгөчөлүгү ушундай болду. Биз массаны толук түрдө мобилизовать этпей, тескерисинче коммуналдык кызматтар аркылуу, негизги ишканалар аркылуу кызмат көрсөтүүнү мындай бир жарыялаган аракет жасадык. Экинчиси баягы демилгелүүлүктөр. Кыргызстанда көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин саммити 7-июнда өтөт. Ага катышуу үчүн Орусия өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Бишкекке келди. Расмий сапардын алкагында премьер-министр өлкө президенти Алмазбек Атамбаев менен дагы жолугушат. Жыйында кызматташуу боюнча 22 документ каралып, 7 келишимге кол коюлат. Электр энергия объекттериндеги авариялар тууралуу маалымат алмашуу, билим берүү тармагындагы кызматташтык, радиоактивдүү булактарды жайгаштыруу маселелери талкууланат. Кол коюлуучу документтер ичинде агробиотүрдүүлүктү сактоо боюнча конвенция, мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуу эрежелери жана тартиптери тууралуу протокол да бар. Андан тышкары социалдык тармактагы кызматташуу маселелери каралат. Казакстан Кыргызстандан ташылган картошкага чектөөнү алды. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Калысбек Жумаканов билдирди. Анын айтымында, Астанада өткөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн саммитинде Кыргыз президенти картошка көйгөйүн көтөргөн. Бул маселе боюнча Казак президенти Назарбаев тиешелүү органдарга чечүүнү тапшырган. Анын негизинде чектөөлөр алынды. Жумаканов өлкөдөгү картошка эгилген аймактарды текшерип чыгып, ар кандай илдеттерге каршы иштер жүргүзүлгөнүн кошумчалады. 4-майда Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстанда картошка алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Казак тарап өз чечимин Кыргызстандан кирген картошкада илдет табылганы менен түшүндүргөн. Ош шаарында 11 бассейн бар. Алардын ичинен бирөө муниципалдык менчиктеги болсо, калган 10-у жеке менчик болуп эсептелет. Бассейндердин суусунун тазалыгы, коопсуздук абалын тийиштүү кызматтар текшергенден соң ишке берилет. Бүгүнкү күндө канчасы талаптарга жооп берип иштей баштады. Кесиптешим Сымбат Абдакимова кызыгып көргөн. Учурда бардык бассейндерге санепид көзөмөл борбору тарабынан санитардык көзөмөл даярдап берилген. Алардын суусун лабораториялык анализге алуу үчүн келишим түзүлөт. Андан соң ар бир айда 2-3 жолдан көзөмөл жүргүзүп туруулары керек. Эгер абалы санитардык нормаларга жооп бербесе, мыйзам негизинде административдик чара көрүлөт. Санитардык мыйзамдуулукту бузган факттар катталган мезгилде алардын ээлерине айыппул салынган учурлары болгон, сууларын токтотуп, сууларын тез аранын ичинде кайрадан жаңылатып, кайрадан куйдурган учурларыбыз болгон. Санепид көзөмөл борбору суунун тазалыгын, ал эми МАМ Экотек инспекциясы бассейндин коопсуздук абалын текшергенден соң колдонууга берилет. Эгер толук талапка жооп бербесе, МАМ Экотек инспекциясы чара көрөт. Бизде эми азыр 10 инспекция бар. 10 инспекциянын ар биринин өзүнүн статьясы бар. Ар бир инспекция өз жагат. 1000 сомдон 50 000 чейин штраф бар. Эгер өрт коопсуздук жакшы сакталбай болсо, пожарный инспекция 50 000 чейин штраф салынганга акысы бар. Жер инспекциялык экологдордуку алардын шартка жараша өздөрүнүн тарифтик сеткалары бар, ошонун эсеби менен чыгарышат.
Учурда шаарда мам экотек инспекциясы 3 бассейн иштеп жатканын билдиришти. Сезон башталды, ачабыз деп эч ким бизге кабар бербейт. Азырынча мына 3 гана бассейн иштеп турат. Ушулар азыр бизге кабар берип, ушу биз ишти баштап атабыз деп. Бизге айтпай баштай турган болсо чара көрөбүз, административ иштер алат. Себеби биз жылдын башында бир иш башталарда карап. Текшерүүдөн өтүп, учурда иштеп жаткан шаарыбыздагы бассейндердин биринде 3-4 күндө суу алмаштырылып турат. 20 мүнөттө суу фильтрленет. Бассейн аз нормасына таза суу, жердин түбүнөн чыгат, артезиан суусу. Детский взрослый бассейн бар. Ушу данный момент азыр 6 спасательибиз бар. Обмен болуп смена менен иштешип турушат. Бардык любой нерсе колдон келишинче даярдайбыз. Ош шаарында 11 бассейн бар. Алардын ичинен бирөө муниципалдык менчиктеги болсо, калган 10 жеке менчиктеги бассейндер болуп эсептелет. Алардын суусунун тазалыгын, коопсуздук абалын тийиштүү кызматтар текшергенден соң ишке берилет. Сымбат Абдакимова, Нуржигит Чолпонбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Ош шаарынын мыкты мугалими аныкталды. Министрликтин атайын буйругунун негизинде Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан мыкты мугалим 2016 сынагы жарыяланган. Ага каладагы бардык мектептер катышып, 3 баскычты жеңип чыккан мыктылар финалдык беттешке атсалышты. Иш чаранын жүрүшүнөн кесиптешим Кенжебүй Маматсадыкова айтып берет. Адаттагыдай Кыргыз Республикасынын гимни менен башталган иш-чарада алгач мыкты мугалим 2016 сынагына активдүү катышкан алдыңкы 20 мугалим эл алдына чыкты. Ар биринин өзгөчөлүгү белгиленген соң финалдык турга тандалып алынган 7 мугалим өздөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу маалымат беришти. 3 баскыч болуп өттү, 4-чү баскычы бул финал болуп атат. Бүгүнкү жыйынтыкта жылдын эң мыкты мугалимин тандап алышат деп ойлойм. Мен дагы алардын катарында келе жатам. Мугалимдерге бул стимул берет. Мугалимдерди мындан ары иштегенге, мындан ары алдыга жылганга эң жакшы үлгү түзүп берет деп ойлойм. Таланттуу мугалимдерди тандап чыгуу жана аларга колдоо көрсөтүү максатында уюштурулган сынактын жүрүшүндө катышуучулар калыстар тарабынан берилген чукул суроолорго жооп берип, жеке чыгармачылык жөндөмдөрүн көрсөтүштү. Демилгечилердин айтымында мугалимдердин кесипкөйлүк деңгээли, сабак өтүү жөндөмдүүлүгү жер-жерлеринде текшерилген. Уюштуруучулардын айтымында катышуучулардын өзгөчөлүктөрү, таланттары буга чейинки этаптарда эле бааланып бүткөн. Буга карабастан бүгүнкү жыйынтыктоочу тургадагы катышуучулар кесибине жараша класс жетекчи катары өзүнүн чыгармачылыктарын, анан эң негизгиси адам катары дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрүн монтип көргөзмөгө алып келип коюп коюшкан. Атайын түзүлгөн калыстар тобу ар бир катышуучунун көргөзмө куралы менен таанышып, өзгөчөлүктөрүн тандап чыккан. Алар белгилегендей катышуучулардын сынакка даярдыгы өткөн жылга салыштырмалуу жакшы. Даярдыгы жакшы. Эң сонун бир аз да болсо жаңы технология, заманбап технологияны өздөштүрүү менен ошол эле мезгилде элдин, калктын кабыл алуусун биргеликте алып кетип, аны ошону айкалыштырып алып чыгып атат. Бул эң чоң жетишкендик. Иш-чараны уюштурууда жалпы байге фондко 200 000 сом акча каражаты каралган. Баш байгенин ээси үчүн Матиз үлгүсүндөгү автоунаа коюлган. Анткени менен эл арасында биринчи орун ич-чара келишимдин негизинде сатылып кетет деген пикирлер бар. Бирок билим берүү башкармалыгы сынак жыл сайын ачык айкын өтөт деп ишендирет. Кудайдын алдында, өзүбүздүн абийирибиздин алдында эң таза, эң адилеттүү жана эң туура чечим чыгарууга дайым аракет кылып келебиз. Алар кайсыл бир негиздегин айткан болсо, анда каалаган адам бизге келсе болот жана кайсыл негизге таянып эмне жөнүндө айтып жаткандыгын билдиргенге толук акысы бар. Биз алардын ар бирин укканга даярбыз. Бир канча этаптан турган сыноодон кийин калыстар тобу 2016 жылдын мыкты мугалимин тандап алышты. Көпчүлүктүн колдоосу менен номер 36 Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектептин мугалими Эркайым Шадиева мыкты мугалим намына татып, алдыда болуучу республикалык сынакка жолдомо алды. Ага удаа эле алдыңкы орунду ээлеген катышуучулар баалуу белектер жана ардак баракчалар менен сыйланышты. Кенжебүй Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. 2016 жылы ажылык сапарга Ош облусунан 1255 жаран жолдомо алды. Берилген жолдомонун өткөн жылга салыштырмалуу көп болушу өлкөнүн түндүк аймагында ажылыкка барууну каалагандардын санынын аз экендигине байланыштуу дешет адистер. Маалыматка ылайык, ажылык сапарга каттоо тартиби онлайн түрүндө жүргүзүлдү. Анда 2014-2015 жылдары ажылыкка катталып, бирок чучугулактан өтпөй алган жарандар жана бул жылы ажылыкка баруу ниетин билдирген 1978 адам каттоодон өткөн. Статистика
боюнча аймактагы калктын санына жараша Ош облусуна 1255 орун бөлүнүп, квоталар облустун ар бир районунун калкынын санына жараша коэффициент менен бөлүнүп берилди. Тактап айтканда, Кара Суу районуна 511, Ноокат аймагына 345 жаран, Араван районунан 157 жаран, Өзгөндөн 188, Алай Чоң Алай районунан 19дан жана Каракулжадан 16 жаранга жолдомо берилди. Эми жолдомо алган жарандар ушул жылдын август айынан башынан ажылык милдетин аткарууга жөнөп кетишет. 7 жерде 7 каттоо пунктунда иш жүрдү. Быйыл Кудайга шүгүр көпчүлүк областтар эмелерде райондордо чучукулак болгон жок. 3 эле районда болду. Кара Суу, Ноокат, Араван районунда чучукулак өткөрүлдү. Аларда дагы мындай көпчүлүк айыл өкмөтүндө эмес, эң көп 4 айыл өкмөт, эң көп 8 айыл өкмөт, 10 айыл өкмөткө чейинки айыл өкмөттөрдө гана өткөрүлдү чучукулак. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды ыйык Ороз айынын башталышы менен куттуктады. Куттуктоодо бул айда ар бир мусулман баласы денеси гана эмес, жан дүйнөсүн тазалап, жакшылыктарга ниет кылат, жаман ой, жаман сөздөн алыс болууга, колунда жокторго каралашып, садага берүүгө, жакындары менен мамилени дагы бекемдөөгө умтулушат. Ар бирибиз күнүмдүк түйшүктөн бойду жайып, жараткан берген өмүрдү маңыздуу, адал жашап жатамбы деген суроого жооп издейбиз. Эгер ар бирибиздин ой делебиз таза болсо, үйүбүз, коомубуз да таза болот деп жазылат өлкө башчынын куттуктоосунда. Ал эми азыр аалам алкагында болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сиздерге дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому сунуштап эфирде чет элдик кабарлар. Студиядан Аяз Ташматов, саламатсыздарбы? Казакстандын ички иштер министрлиги куралдуу кол салуудан 6 адам, анын ичинде бул кылмышка шектүүделген 3 киши өлгөнүн кабарлады. Шаарда террорчуларга каршы операция жүрүп жатат. Жекшемби күнү Казакстандын Актөбө облусунун административдик борбору Актөбө шаарында белгисиз адамдар курал саткан 2 дүкөнгө жана улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө кол салды. Кол салгандардын бири колго түшүп, 3-өө укушту, бирөө жаракат алды. Бир нече кылмышкер курчууга алынып кол салууга катышкан. Бир нече адам из жашырып кетти. Аларды издөө иштери жүрүүдө. Казакстандын ички иштер министрлиги Актөбөдө антитеррордук операция жарыяланды жана элди көчөгө чыкпоого чакырууда. Казакстандын жалпы камалдоо каражаттары кабарлагандай, атышуу түшкү саат 2-лерде башталган. Белгисиз топ курал сатчу дүкөндөргө бастырып кирип, тоноп кеткен. 24-30 жаштын тегерегиндеги жигиттер полиция бөлүмүнө, аскер бөлүгүнө чабуул коюп, айрымдарды барымтага алганы да кабарланган. Орусия жана Сириянын аскердик авиациясы куралдуу оппозициянын көзөмөлүндө турган аймактарга чабуул жасады. Бул туурасында Алеппо шаарынын тургундары жана согуштук аракеттерге байкоо жүргүзгөн укук коргоочу активисттер билдиришти. Бир эле күндө 5-июнда Алеппо шаарында жана анын чекебелинде 50гө чукул абадан сокку урулган. Натыйжада 16дан кем эмес жайкын тургун набыт кеткендиги айтылууда. Reuters агенттиги билдиргендей, куралдуу оппозициянын көзөмөлүндөгү аймактарга жасалган чабуул 32 кишинин өмүрүн кыйды. 18 жасатты кыйраган имараттардын алдынан алып чыгууга мүмкүн болду. Жергиликтүү мамлекеттик жалпы камалдоо каражаттары болсо 20дан кем эмес адам көтөрүлүшчүлөрдүн курмандыгы болгондугун жарыя кылды. Алеппо Туркия менен чек аралаш жайгашкан шаар. Ал 2-ге бөлүнүп алган. Каланын айрым аймактарын өкмөттүк аскерлер көзөмөлгө алса, калган бөлүгү куралдуу оппозициянын колунда. Вашингтон түштүк Кытай деңизиндеги аралдарды Кытайдын аскердик базаларга айлантуу аракети Бейжиңде изоляцияланышына алып келет деп эскертти. Ал эми 5-июндагы Сингапурдагы коопсуздук конференциясында Кытай адмиралы Цзянгу биз жаңжал салбайбыз, бирок жаңжалдан коркпойбуз деди. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 4-июнда Монголияга сапар учурунда Кытайдын түштүк Кытай деңизинде абадан коргонуу системасын орнотуусу чагым салуу жана туруксуздукка жол ача турган кадам болоорун билдирген. Кытай ал жерде абадан коргонуу системасын курууну 2013-жылы баштаган. Ошол мезгилде эле АКШнын коргоо министри Эштон Картер АКШ Азия регионунда коопсуздуктун кепили катары кала берерин маалымдаган. Кытайдын аракетине Жапония, Индия, Вьетнам, Тайвань жана Түштүк Корея тынчсыздануусун билдирген. Ал эми аралдардын бир бөлүгүнө Бруней, Малайзия, Филиппин, Тайвань жана Вьетнам ээлигин билдирип келет. Ал жер аркылуу жыл сайын триллиондогон долларга жеткен соода агымы жүрөт. Москва Украинанын чыгышындагы эл аралык байкоочулардын тапанча алып жүрүүсүнө уруксат берүүгө даяр. Бул туурасында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Эки укук Украинанын чыгышында жергиликтүү шайлоонун коопсуздугун камсыздоо максатында куралдуу полиция миссиясын жөнөтүүгө дилгир экендигин билдирген. Минск келишимине ылайык Украинанын чыгышында шайлоо өткөрүлүшү керек.
Вести телеканалына берген маегинде Лавров ФК байкоочулары өздөрүн коргоо максатында жеке курал катары тапанча алып жүрсө, Орусия буга каршы эместигин кабарлады. Хакерлер Марк Цукербергдин LinkedIn, Instagram, Pinterest жана Twitter баракчаларын бузду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар маалымдайт. Our Mind деп аталган хакерлер тобунун мүчөлөрү мындай жол менен белгилүү Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсүнүн коопсуздугун сынагылары келгенин айтышты. Цукербергди алар менен байланышка чыгууга чакырышкан. Марк Цукерберг 2012 жылдан бери колдонбогон Twitter сайтындагы баракчасына билдирүү чыгып, ал кийин өчүрүлгөн. Анын Pinterest баракчасына бузулду деген жазуу пайда болгон. Ошол эле учурда Цукербергдин Instagram баракчасы бузулганын тактаган маалыматтар жок. Эксперттердин оюнда Цукербергдин баракчаларын бузуу 2012 жылы LinkedIn социалдык тармагындагы сыр сөздөрдүн чыгып кетиши менен байланыштуу болушу мүмкүн. Сиздер чет элдик кабарлар менен тааныша алдыңыздар. Кезекти негизги студияга узатамын. Саламатта болуңуздар. 2016 жылдын 1-4 июнь күндөрү Талас шаарында Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин арасында кичи футбол боюнча кубоктун биринчилиги үчүн Ош шаардык кеңешинин депутаттарынан турган командасы 1-орунду жеңип алышты. Аларды бүгүн Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов баштаган шаардык кеңештин депутаттары тосуп алышты. Эске салсак, жергиликтүү кеңештер арасында өткөн мелдешке республика боюнча 20 команда катышып, Ош шаардык кеңешинин командасы финалда Таш көмүр командасы менен кездешип, пенальти тебүү менен 7-6 эсебинде Ош командасы утуп чыккан. Кийинки мелдеш Балыкчы шаарында өткөрүлө тургандыгы белгилүү болду. Быйыл жаңы шайланган депутаттардын көпчүлүк немеси жаштар болду. Ошол жаштардын ичинен футболго мындай өзүнүн кызыгуусу дагы жакшы экен. Команданы жакшы түздүк. Мына буга чейин дагы көп жолу шаардык кеңештердин арасында турнирлер өтүп жаткан. Мына бул Талас шаарында 7-чи рет өттү бул турнир. Ошол Ош шаары ийгиликке жетишип 1-орунду алды. Буга чейин дагы өтүп жаткан турнирлерде байгелүү орундарда 2-орунду 2 рет, 3-орунду ээлеп, ар бир катышканда сөзсүз орунга ээлеп келгенбиз. Бишкектин Дордой футболдук клубунун башкы машыктыруучусу Анарбек Урмонбеков иштен алынды. 4 июнда клубтун президенти Аскар Салымбеков башында турган клубтун башкармалыгы жыйынга чогулган. Анда команданын начар оюн көрсөткөндүгүнө байланыштуу Анарбек Урмонбековду ээлеген кызматынан бошотуу чечими кабыл алынган. Сезондун аягына чейин Дордой клубунун башкы машыктыруучусунун убактылуу милдетин аткаруучу болуп, Урмонбековдун жардамчысы болуп иштеп келген Руслан Сыдыков тайындалды. Учурда Дордой клубу топ лиганын турнирдик таблицасында лидерден 6 упай кем топтоп 3-орунда келе жатат. Көч башын 23 упай менен Алга клубу жетектесе, 20 упай менен топтогон Алай клубу 2-чи катарда келе жатат. Кыргызстандын футбол боюнча эң жогорку лигасы саналган топ лиганын оюндарына 7 клуб катышууда. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Алдыда ММКда эмнегип жана эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат сиздерди күтөт. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Ош Прим Чекит Кейжи сайты сиздердин кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман болуңуздар.